Коронавирус коркунучунан улам Кыргызстанда өткөн аптада жума намаздары окулбай калды. Намазкөй адамдар арасында бул чечимди туура көргөндөр дагы, туура эмес кабыл алгандар дагы болду. Сиз диний алым катары бул көрүнүшкө эмне дейсиз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вал акибату лил муттакин. Саллаллаху та'ala аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ушундай учурда мүмкүнчүлүк бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Чындыгында биздин элдин диний сабатынын төмөндүгү мына ушул маселени бир канча ооч алып жиберди көрүнөт. Анткени биздин фыкh китептерибизде эгерде жамгыр катуу жаап, көз ачып ачтырбай жамгыр жаап калса же болбосо өтө катуу баткак болуп кеткен учурларда намазды үйүңөрдө окугула, жума менен жамаатты ошол кайсы бир себептерден тыйганга болот деп айтылынган. Ошол осуяттар айтылат. Ал эмес пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн осуятында ушундай бир илдет тараган учурда үйдө олтуруу, жөн эле жамбаштап жатуу, үйдө көчөгө чыкпай олтуруу бул шейиттикке барабар деп сооптуу иш катары сыпатталгандыгы Имам Бухаринин китебинде келет. Башында алымдар кеңеши дагы, муфтият дагы коронавирус илдетине байланыштуу жума намаздарын токтотпой эле турушту. Бирок илдет күчөп кеткенден кийин ушу жума намаздарды токтотуп туруу боюнча чечимдерди кабыл алышты. Бул чечим өз убагында эле кабыл алындыбы же биз бир аз кечигип калдыкпы? Ошол мындай бир убагы келгенде, сааты келгенде мечиттер дагы, мектептер дагы, ошол медреселер дагы жабылат деген буйрукта камтылынган уламалар кеңешинин фатвасында. Ошондуктан мен ойлойм өз убагында болду. Анткени ушул күнгө чейин мына мечиттерде эч кандай проблема катталган жери жок. Ошол мечиттер тазалануу, дезинфекция иштери жүргүзүлдү. Мен ойлойм өз убагында кабыл алдым деп. Сиздин дүйнөдөгү маалыматтарга, жалпы тенденциялардан да кабарыңыз бар экендигин билебиз. Ушул маалыматтарга ылайык бир гана биздин өлкөдө эмес, жалпы Кабадагы мечит дагы өз ишин убактылуу токтотту. Саудия бийлиги бул мечитти жабууда кандай жүйөлөргө таянды деп ойлойсуз? Кабадагы мечиттин өкүмү мечит катарында дүйнөдөгү эң чоң, эң кичине мечиттердин бардыгы бирдей өкүмдө. Эгерде ошол коомчулук адамдарга оору жугуштуу же болбосо ушул сыяктуу башка проблемалуу маселелер адамдын өмүрүнө, адамдын абийирине тийип кала турган учурларда жумалар менен жамааттардын токтолуусу кадимки көрүнүш. Тарыхка карай турган болсок, бул Каба мечитинин, Харам мечитинин биринчи жолу жабылып калышы эмес, буга чейин бир канча ирет жабылынган ар кандай учурларда. Бирок эгерде зыяны тийбей калган болсо, кандай гана кыйынчылык болбосун, ал жабылган эмес. Мисалы топон суу алган учурда чабагат таваф кылып жүргөн учурлар ал эми сүрөттөр сакталып калган. Бирок ден соолукка зыян болгон, коркунуч келген учурда ошол ислам тарыхында Каба мечити бир канча ирет жабылган. Азыр өкмөт мына коронавирустан кутулуунун жолу катары жеке адамдардын байланыштарын чектеп, бири-бири менен мамилелерин азайтууну айтып жатат. Бирок кээ бир жарандарыбыздын арасында оорудан өлөсүңбү же коронавирустан өлөсүңбү бул бардыгы жараткандын колунда деген ойго жетеленип жаткандыгы дагы белгилүү. Ушул өңүттөн алып караганда исламда адамдын ден соолугуна, саламаттыгына карата кандай ой пикирлер айтылып калган? Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын осуятына сөзсүз түрдө биз кулак салышыбыз керек. Ал осуятта айтылат, оорулуу жаткан бөлмөгө соо адамды киргизбегиле деп айткан. Ал эми башка бир осуятта булардын баары сахих хадистер. Эгерде кайсы бир шаарда тумоо чыккандыгын, жалпы илдет, таажы илдет сыяктуу илдеттер чыккандыгын, ылаң чыккандыгын билсеңер, мына ошол жерге кирбегиле. Эгерде ошол жерде боло турган болсоңор, анда ал жерден чыгып кетпегиле. Тагыраак айтканда, башка бирөөлөргө оорунун залалдарын жеткирбегиле деген пайгамбарыбыздын осуяты бар. Дагы деле ошол жанагы диний сабатсыздыкка келип такалат. Албетте, кайсы нерседен өлөбүз, кимге оору жугат, кимге жукпайт, ал Кудайдын иши. Бирок сактануу бул биздин мойнубуздагы милдет. Сактансаң сактаармын деп айтылынган сөз ошол өзүнүн дагы деле актуалдуулугун жоготпой келет. Демек, мына биз мындай бир ушул учурларда муфтият, молдокелерибиз баш болуп мусулмандардын жанагыдай бир диний сабатын жоюуга көпкө аракет кылышыбыз керек. Мисалы үчүн айтылынган сөз өтө чоң сөз да. Мисалы үчүн кыргыздын өзүнүн философиясында эң жыргал жашоо жамбаштап жатсаң сонунда деп. Бирок ошол азыр ошо кыргызга дал келгенде шо болду. Биз азыр элге тийгизген пайдабыз, мамлекетке кошкон салымыбыз ошол үйдө жамбаштап жатып эле жатып бергенибиз болуп калды да. Мындай бир таразага салганда
көптөгөн соопторду басып өтө турган чоң сооп. Ошондуктан айтып аткан кээ бир мусулмандардын же болбосо жанагыдай себептерин карманбай эле Кудайым берсе өлөбүз, болбосо мындай кылабыз деп көчөгө чыгып аткандар, албетте булар пайгамбардын осуятын туура эмес кармап атат. Мусулманчылык үгүт насаатка, мусулманчылык таалимдерге бул каршы. Мына ошону көбүрөөк түшүндүрүшүбүз керек. Мечиттер, мектептер жабылган менен бирок онлайн режимде сөзсүз түрдө муфтият иштеш керек, алымдар кеңешинин баардыгы иштеш керек. Мечиттер жанагыдай жуманы онлайн окуганга сунуштабайт элек, бирок ошол жума күндөрү ар бир күнү колунан келген бардык ошол диний адамдар жапырт түрдө жанагыдай ликбездерди уюштуруп онлайн аркылуу адамдарга туура багыттарды бергенге биз мен ойлойм милдеттүүбүз деп. Кыргыз өкмөтү коронавирус келип калбасын деп жакшы эле иш аракеттерди көрүп жаткан. Ушул илдет тараган Кытай, Европа мамлекеттерин жакшы эле жаап жатты. Бирок илдет күтүлбөгөн жерден мына Сауд Аравиясына умра зыяратына барган биздин жарандарыбыздын арасынан чыгып калды тилекке каршы. Ошондо бул өкмөттүн шалакылыгыбы же зыяратчыларга кемчилиги болуп калдыбы? Илдет бизге жукпайт дегендей. Мыйзам бардыгына бирдей болуш керек. Жанагы сөз бар го, падыша бол, кайрычы бол, баары бир, өлүм үчүн бирдей сенин катарың дегендей, мыйзам падышабы, кайрычыбы, ажыбы, аж эмес, бардыгына бирдей болуш керек. Алар ыйык жерден келди деп, ошол жерде келгендигин бетине тосуп алып, ошону менен текшертпей койгонго моюн бербеш керек. Сөзсүз түрдө ошол тиешелүү органдар текшериш керек. Алар кандай мыйзам деген адамдардын сөзү менен, тааныш билиш менен, касиеттүү кишилердин касиети менен бузулуп кетпеш керек. Мыйзам жаманбы, жакшыбы, эгерде бардыгына бирдей болгон учурда өзүнүн сөзсүз түрдө жакшы таасирин берет. Андан сырткары пайгамбарыбыздын бир осуяты бар да, Мекке, Медине шаарында чума оорусу тарабайт, жукпайт, болбойт деген. Бирок ушуну көп адамдар чума оорусунан башка оорулардын бардыгына жалпылай кармап алгандыгы албетте бул туура эмес. Ошондуктан Мекке шаарында, Медине шаарында чума оорусунан башка оорулар сөзсүз түрдө жайылышы, тарашы, ошол жердин адамдар ооруш толук түрдө мүмкүн. Ошондуктан Сауд Аравиясы мына ушундай чечимдерди кабыл алып турат. Мына кечөө аларда жанагыдай коменданттык саат кабыл алынды Сауд Аравиясында, бизде мына эртеңден баштап кабыл алынгандыр, 8ден баштап. Өкмөт умрадан келген биздин жарандарды карантинге алдык деп эле айтып жатышты. Бирок ушул биздин зыяратчылар үйлөрүнө келгенден кийин ондогон, жүздөгөн адамдарды чакырып, ажы тойлорду беришти. Бул өз кезегинде парламенттин жыйынында дагы айтылды. Андан кийин динде, ислам дининде ушул зыяратчыларга тиешелүү кандайдыр бир чектөөлөр барбы же жокпу? Чындыгында ажылык той деген түшүнүк шариятыбызда айтылынбайт. Умурага барып келген адам сөзсүз түрдө элди чакырып, ошого той берсин деген түшүнүк дагы жок. Болгону элибиз саткалтары калыптанып калган расмилердин бири. Эгерде ошол карантинде, карантинде сакталганда адамдарды чакырбаш керек. Ошондой эле ошол адамдар чогулган жерге, коомдук жайларга барбаш керек. Коопсуздук эрежелерин, тазалыктын эрежелерин, гигиена эрежелерин сакташ керек деп ошолорго түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жана кагаздарга кол коюлуп алгандан кийин ошого карабай элдерди чакырып, жанагы жугуштуу оорунун тарап кетүүсүнө себепчи боло турган болсо, анда ошол умрага баргандар мыйзам алдында жооп бериш керек. Бирок аларга ошентип түшүндүрбөстөн, түшүндүрүү иштерин жүргүзбөстөн, жөн эле кой берип жиберип, алар өздөрү билип алса керек деген үмүт менен айтпай эле койгон болсо, анда ошол тиешелүү тараптар алар дагы мыйзам алдында сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Мыйзам катаал болуш керек, бардыгына бирдей болуш керек, мындай бир кол учунан тааныш билиш болбош керек. Билесизби, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын убагында бир чоң үй бүлөнүн кызы уурулук кылып колго түшүп калганда, бүт жанагыдай атактуулар ортого түшүп келгенде айтат пайгамбарыбыз алейхиссалам: эгерде менин кызым Фатима уурулук кылып колго түшүп калса, анын колун кесет элем дейт да. Демек, туугандык, жакындык, диний касиет, башка бир нерселер бул жерде мааниге ээ болбош керек. Эгерде кимде ким катачылык кетирип, моюн сунбай турган болсо, ал сөзсүз түрдө мыйзам астында жооп бериш керек. Албетте, Кудай астында мыйзам, Кудайдын астындагы жооп берип, ал качпайт, ал сөзсүз түрдө боло турган маселе. Дүйнөдө башкалардын коопсуздугунан улам коронавирустан каза болгон адамдарды башкача бир тартипте жерге берип жатышат. Кыргызстанда мындай өлүм учуру каттала элек, ушундай болбосун деп биз тилейлик. Бирок ушул коронавирустан каза болгон убакта мусулманчылыкта өзүнүн шарттары бар, сөбөк жуулат, ал кепинделет. Эгерде ушундай учур бизде катталып калса, анда биз кандай кылышыбыз керек? Эгерде Кудай бетин нары кылсын, жаман айтпай жакшы жок. Эгерде ошол тажы ылаңдан ооруп адамдар маркум боло турган болсо, анда ошол моргтон атайын адистер жууп, тарап, кепинге ороп бере турган болсо, ошону менен түздөн түз барып көмүлөт,
карапайым адамдар ачып кайрадан жууганга болбойт. Эгерде моргтон жуугандан баш тартышса, биз жуубайбыз дешсе, анда ошол врачтар кие турган, атайын адистер кие турган кийимдерди кийип, колдоруна медициналык колгаптарды кийип, беттерин тоскондон кийин гана колун тийгизбестен ошол сууну сеп же болбосо шланганы өзү менен жууп коюу болот. Бирок биз сунуш кылабыз, мүмкүн болушунча ошол атайын дарыгерлер маркумдар сактаган жерден жууп, дарылап, ошондой эле ошолор жанагы кепинге ороп бергенден кийин апарып жаназаны алыстан гана окуп 3-4 метрден, андан кийин кадимгидей апарып көмгөндү биз туура деп билет элек. Ошол учурда аны өрттөп жибергенге, башка кылганга шариятыбыз жол бербейт. Болгону ошол медицина талаптарына ылайык келген абалда гана бардыгы жуулуш керек. Бүткүл дүйнөдө жаралган ушундай оор кырдаал учурунда мечиттерде жүздөгөн адамдарга насаат айткан биздин имамдар дагы ушул кырдаал жаралган учурда үйдө отуруп эле онлайн түрүндө ушул өзүнүн диндар адамдарга насаат айтса болобу? Ошол биздин врачтар кечки айтып аткан жанагыдай шарттарды дагы түшүндүрүп, сабактарга бул кошулуп айтылыш керек. Антисептикалык каражаттарды кантип колдонуш керек, колду кантип сабын менен жууш керек, ошондой эле үйдөгү мисалы үчүн эшиктин туткаларын кандай жуушубуз керек, жана башка майда чүйдөсүнө чейин ошону шариаттын милдети катарында айтыш керек. Анткени Куранда башка бир аят келет: "Фасалу ахла зикрин кунтум ла та'ламун", билбесеңер билгендерден сурагыла деп. Мына ушул учурда оорудан сактануунун жолдорун үйрөнүүнү молдолордон эмес, балким ошол врачтардын өзүнөн сурашыбыз керек, жана ошолордун айткандарын биз так аткарышыбыз керек. Анан кээ бир учурда спирт кошулган нерселер менен колду жууганга болобу жокпу, жана башка деген суроолорду берип калып жүрүшөт. Албетте сөзсүз түрдө колдонуш керек. Анткени ошол нерсени эгерде бизге дарыгерлер айтып аткан болсо, анда аткаруу биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Бирибизге бирибиз багыт бериш керек. Мисалы үчүн мен көчөдө кетип атсам, ажеке деп келип колун сунганда эле колумду көтөрүп, рахмат, ушинтип учурашып жетиштүү деп айтсам, кээ бирлер терс кабыл алышат да, эмне сиз коркосузбу деп. Мен айтам, мен корком. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам ушундай тартиптерди сактагыла деп бизге буйрук берген деп. Демек ар бирибиз сүйлөгөн сөзүбүз менен, кылган эткенибиз менен жардам беришибиз керек. Өлкөбүздүн айрым аймактарында учурда дааватка чыккан адамдар бар экен. Алар ооруканада жатса дагы айланасындагы адамдарды чогултуп алып даават айтып жатышат. Динде, хадистерде ушундай бир коркунучтуу абал жаралганда кандай бир чектөөлөр бир коюлганбы? Шариатта күнөө болуп эсептелет. Бул боюнча ошол муфтийдин кайрылуусунда, уламалар кеңешинин өзүнүн чыгарган кайрылуусунда айтылган дааватка убактылуу чектөө киргизилиш керек. Толук чектөө киргизилген жер жок. Дааватка, жумага, жамаатка баардык чектөө киргизилген, тартиптер сакталыш керек. Эгерде тартиптерди бузуу катталган болсо, ага түшүндүрүштөр жүргүзүлүш керек жана ошондой эле ылайык чаралар көрүлүш керек сөзсүз түрдө. Бул динге туура келбеген жорук. Азыр оору умра зыяратынан келгендерден чыккандан кийин аларга каршы кандайдыр бир сын, жек көрүү сезимдери коомдо пайда боло баштады. Ушул убакта мечиттердин имамдары, диний алымдар ушул көз караштардан арылуу үчүн кандайдыр бир адекваттуу ойлорду, жакшы бир пикирлерди кантип калыптандырса болот? Эми азыркы учурда умрага барып келгендерди ошол жектеп, ошол эле учурда умрачылар эмес, умранын өзүнө, диндин өзүнө, ал эмес улуг Кудайдын өзүнө дагы сөз тийип кетип аткан түшүнүктөр окуп калып атабыз. Ага биз мындай бир сабырдуулук менен мамиле кылышыбыз керек жана бардык жарандарды ушул нерсеге биз чакырабыз. Ар бир адам кылган эткени сөзсүз түрдө жооп берет деп. Анан эми мынагы ошол умрага барып келген адамдардан чыгып аткан оору башка тараптардан эмес, бул мен ойлойм ошол мусулмандарга дагы өзгөчө ирет эскертүү болуш керек. Анткени ошол мындай бир биз мусулманбыз, биз деген биз болбосок силер жакшы болбойт элеңер деп адамдар мусулманчылыгы менен мактанып, адамдар мусулманчылыгы менен башкалардан өзүн жогорураак сезип ала турган түшүнүктөн дагы бир сыйра эленип, ошондон кийин биздеги туура эмес түшүнүктөр түздөлүп кала турган бир жакшы сезим берилдиби деп мен ойлойм да. Эми Кудайым сактасын, кандай болгондо дагы мен бардык мусулман журтчулукту, карапайым калктын бардыгын ынтымакка чакырат элем. Бул деген жана кыргыз жакшы бир кеп бар да, таба кылбай тобо кыл деген. Башка бирөөнүн башына келген бале биздин башыбызга келип калышы мүмкүн. Мына Кытайды шылдындап аткандар чыкты эле, башканы шылдындап чыккан болчу. Бирок ошол маселе биздин башыбызга келгенде эми кантип айтышыбыз керек деген маселе. Коронавирус жылдын башынан эле бүткүл дүйнөдөгү элдердин үрөйүн учура баштады. Февраль айынын этегинде Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, эл аралык уюмдар четке чыкпай ушул коронавируска каршы эрежелерди сактагыла деп айтышты. Бирок тилекке каршы ушул убакта эле биздин көптөгөн жарандар умра зыяратына чыгышып кеткен. Ушул умра зыяратындагы жоопкерчилик, жалпы эле аларды алып баруу
кимдин милдети? Негизи Сауд Аравиясы же Кыргыз өлкөсү карантин жарыялап, жарандардын чыгып кетүүсүнө же жарандардын кирүүсүнө тыюу салынган болсо, булардын бардыгы болмок эмес. Эгер андай болгондо, ошого жарыялангандыгына карабастан чыгып кетсе, анда алып барган ошол адамдар сөзсүз түрдө тараптар жооп бериши милдеттүү болуп эсептелет деп айтсак туура болот да. Анан бул жерде бирөөнү күнөөлөштүн кереги жок, анткени булар барган учурдан кирип кеткенден кийин, бир күндөн кийин Сауд Аравиясы умрачыларды токтоткон. Булар тыюу салынган убакта кирген эмес, киргенден кийин ошол убакта Кыргыз өлкөсүндө дагы чыгып кетүүгө же болбосо жарандарды мындай бир карантин абалына киргизген чечим чыга эле. Демек, кабыл алуу мындай бир аларды кимдир бирөөдөн айып издөө, албетте бул кайсы бир деңгээлде чекилик иш болот. Бирок азыркы учурда көпчүлүк таназдар албай турган же эске салбай турган бир маселе, биздин мыйзам актыларында ажылык жана умра ибадаттарын бир гана муфтият аткарат деген ушундай бир эреже тартип бар. Мен муфтий болгон учурларда ошол киргизилген, ал азырга чейин жокко чыга элек. Бирок тилекке каршы муфтият өзү эмес, муфтиятка баш ийбеген бир канча тур фирмалар дагы ушуну аткарып, умрада чындыгында башаламандык болуп калды. Ошондуктан ошол мыйзам аткарылбай аткандыгына ким жооптер экендигин дагы бир чере карап коюшубуз керек. Абдушукур Ажы Нарматов өзүнүн баяндарында коронавирус Алланын аскери деп айтты. Сиз бул билдирүүнү кандай кабылдадыңыз жана аны кандай чечмелеп бере аласыз? Эми бизде бир эле жаратуучу бар. Бардыгын жараткан Кудай Таалам өзү. Жамандыкты, жакшыны, ооруну, ооруга келген шифаны да. Ошондуктан бардык нерсе Кудайдыкы деп айтылса, эч кандай ката болуп эсептелбейт да. Анан жакшылыктын Кудайы, жамандыктын Кудайы деп байыркы римдиктердикинде айтылган этикад, акыйда, иман бизде жок. Ошондуктан бул оорунун дагы жаратуучусу Кудай Таалам өзү, ага берген шифаны да Кудай Таалам берет. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, мен барыңыздарга кайрылат элем. Ушул кыйын кырдаал учурларда биз бардыгыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, биздин тиешелүү адистер айткан кеп кеңештердин бардыгын толук сактоону мен сиздерге сунуш кылат элем. Мына ушул ишке амал кылуу бул пайгамбардын сүннөтүнө амал кылганга тете, ал эмес Курани Карим аяттарына амал кылганга тетиш болуп саналат. Кудай Таалам Курани Каримде Аллах Таалага, пайгамбарга жана өздөрүңөрдөн чыккан адистерге, амирлериңерге, башчыларыңарга моюн сунгула дейт. Кудай Таалам адашкандан баарыбызды сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, бүгүнкү студиябыздын коногу белгилүү диний ишмер, Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалилов. Берүүнү мен Канатбек Мурзахаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.